Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Facebook, Instagram колдонуучулары. Эфирде Тегирмен теле берүүсү алып баруучу мен Айжын Бакытбек. Бүгүн биз 29-июнда Бишкекте уюштурулуп жаткан реакция 3 митинги боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз студияга жарандык активист Улан Үсөйүн жана бул жарандык марштын модератору Эркин Нурбаев чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сөздү Улан мырза сизден баштасак, сиз буга чейин ушу эки реакциянын модератору болуп келгенсиз. Негизи бул жарандык марш жакында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган маалыматты манипуляция мыйзамына каршы уюштурулуп жатат. Бул мыйзамда кайсы пункттар сиз үчүн сөз эркиндигине каршы келет деп эсептейсиздер? Бул жерде жалпысынан эле азыр мисалы күмөндүү нерселер ишке ашып жатат да. Бул жерде күмөндүү дегенде кандай? Мындай көптөгөн азыр мисалы элдик депутат мисалы ошол эле Дастан Далбаев жана башкалар мындай чечмелеп айтып жатышпайбы, жана юридикалык жактан дагы анан мындай биздин жарандык көз караш менен алганда дагы бул акырындык менен бара жанагындай ишке ашпаган инструменттер аркылуу ишке ашырабыз. Же болбосо жанагынтип биз соттук жок маданият министрлиги аркылуу биз чын төөгүнүн далилдеп коебуз. Ошол жак аркылуу чечебиз деген нерселер бул болсо мындай да. Бизде ооба бул мыйзамдар дүйнөдө практикада колдонулуп келет, бирок биздин жанагындай сот системасы бизде ушундай аксап турганда, же болбосо бизде жанагындай өз маданият министрлиги өз маданиятсыз болуп аткан убакытта ушундай мыйзамдарды кабыл алыш бул абдан эле орунсуз нерсе да. Анан айткандай жанагы фейктерди далилдейбиз. Анан жанагынтип биз болсо соттун чечими жок эле биз өчүрүүгө алып барабыз деген нерселер бар. Ал жерде болсо определенный бир адамдар туруп алып эле бул туура эмес деп өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга алып барат да. Ошон үчүн бул нерсе акырындык менен кыйып болсо дагы биздин оюбузга, сөз эркиндигибизге абдан бир чектегенге жакындайт да, чектейт. Бул аркылуу бул болсо бир кандайдыр бир бийликтин же болбосо кайсы бир кландын же кайсы бир тараптын өзүнүн мындай камчысы болуп калат да. Ошо шайлоодо келе жатат, башка нерсе келе жатат. Мисалы азыркы убакта элдер өзүнүн оюн каякта билдирип атат. Только социалдык тармактарда гана туура эмес нерсени билдирип атат да. Ошол нерсени эртең айтат да, сен туура эмес сүйлөп атасың, өчүр дейт. Өчүрбөсөң соттук териштирүүгө берет. Соттук териштирүүдө ал жакта сени сүйрөйт да. Ал жакта анан сенин баракчаңды өчүрүшкө туура келет. Ушул сыяктуу. Бул болсо башка мыйзамдарда бар эле. Мисалычы жанагы мисалы сага жеке деңгээлге шек келтирсе, ар намысына шекке доо келтирсе, ал жерде сотко кайрылып, сен сот аркылуу чечсең болот да. Бул бизде бар. Бирок азыр болсо биз болсо жанагындай чектөөлөрдү, фейктерди муну керек болсо Facebook өзү Марк Цукерберг кыла албайт, же болбосо WhatsApp өзү кыла албайт, Instagram кыла албайт. Муну болсо Кыргызстан кылабыз. Анан ушул маданият министрлигинде өзүнчө бир бөлүм ачабыз, ал бөлүм ошону карайт дейт да. Биз билебиз да, маданият министрлиги эмне менен алектенет да. Эмне иштерди кылат. Маданият министрлиги акыркы иштерди көрүп атпайсыз, эмнелер менен иш кылып жүргөндүгү тууралуучу. Биз айтып эле атабыз, маданият министрлиги бул өзү маданиятсыздыктын чордону да. Ошол жакта эми ушундай нерселерди кылып аткан бул абдан өкүнүчтүү нерсе да. Мен мисалы жалпысынан караганда мындай элге азыр мындай бөлүк баягы статьяларга токтолгондо көбү түшүнүксүз, бирок жалпылап айтканда ушундай да. Мисалы мен өзүмдүн укумду боюнча бардык жерден коргой алам. Карапайым жарандар мисалы ошол эле медиктер айтып чыкты маселени, мамлекет кызматкерлери, ошол эле милициялар айтып чыкты да. Эртең силер туура эмес айтып атасыңар деп эле баарын оозун жаба берет да булчу. Рахмат. Эркин мырза, мына сиз боло турган жарандык марштын модераторусуз, жүрүштүн модераторусуз. Ушул чыгармачыл адамдар дагы кошулуп атат. Буга чейинки реакцияларга мындай чыгармачылык адамдар көп деле кошулган эмес. Ушу айтсаңыздар, сиздерди эмне тынчсыздандырып атат бул мыйзамда? Бул үчүнчү реакция, бул абдан жакшы мындай көрүнүш деп айтсам болот. Себеп дегенде бул мындай азыркы буга чейинки болгон митинг деген же болбосо пикир билдирүү деген түшүнүктүн жаңы форматы. Бул жакта эч кандай ортодон чыккан саясий күчтөр жок болгон. Ошо сиз өзүңүз айткандай кандайдыр бир маселеге кайдыгер карабаган, ошо биз чыкпаса ким чыгат деген, биз айтпаса ким айтат деген эле ойдон бириккен адамдар да. Анан
менин кесибиме жараша гана ушул жүрүшкө модератор кылып баягы дайындап коюшту. Өзүм да сурандым. Себеп дегенде мен дагы айткым келип атат, биздин үнү да жеткизгим келип атат да. Анан тынчтандырганда маселе абдан көп, чын келгенде. Күнүгө реакция жасасаң деле жараша берчүдөй. Анан бирок ушинтип топтолуп келип эле бир убакта ушул көптөгөн маселелердин туюндуусу катары ушу бир теманы негиз катары алабыз дагы буга чейин чыкканбыз. Эки жолу ушу 3-чү жолу чыгышыбыз. Тынчтандырган маселе өтө көп. Бул сөз эркиндиги деген, улан айтып кеткендей, жана мен көчөнүн өзүм да интернет тармагына кайрылгандай, Кыргызстанда азыр негизги 3 гана балалуу калган. Бул биздин ошо Кудай өзү берген табиятыбыз бар. Анан бизде адам ресурстар бар. Анан сөз эркиндиги бар да. Андан башка биз 30 жыл ичинде эч кандай эч нерсени түзө алган жокпуз, түптөй алган жокпуз. Эч кандай чоң институт болгону баардан ураттык, жок кылдык да. Ошо болгондо ушу 3төн бирөөсүн дагы бирөөнү алып кетип атса, анда ичиң ачышпай койбойт да. Себеп дегенде буну көчөгөндө мен көрдүм. Гүлшат Асылбаева инициатор өзү дагы Facebook'тан чыгып болушунча түшүндүргөн аракет кылыптыр да. Балким биз бул маселени Гүлшат айым жанын дагы инициатор Айнур айым депутаттар ойлогондон дагы көбүрөөк апыртып ийдик. Бирок апыртпасак укпай атпайбы? Апыртпасаң, көбүртпөсөң, мону мындай дааналап элди көтөрүп, монтип интернеттен дөң салбасаң, маселелер каралбайт. Себеп дегенде, улан айткандай, элдин мүдөөсү, кыялы, маселелери, элдин проблемасы, кемчилиги, жакшылыктын бардыгы ушул азыркы учурда бизге интернет. Негизи эле кошумчалап айткандачы мындай да. Ал жерде биз азыр элдер баягы сөз эркиндиги деп аябай өзүнүн арачылыгын билдирип атпайбы? Чын-чынына келгенде ал жерде бир түндүн ичинде, мисалы, ошол саат түнкү 11:30 чейин 69 мыйзамды карап салышты да. Бул деген нерсе биринчи ошол жакта жанагы регламент, процедуралар бүт бар бузулду дейли. Макул аларга көз чумалы. Чуркап депутаттар добуш берип турат. Макул ага да макул дейли да. Бирок биз көргөн мыйзам биз сөз эркиндиги жөнүндө сөз болду. Ал жакта бир нече мыйзамдар кетти да. Мисалы ошол эле азыр бир эле мисал айтам, ошо депутаттардын жашаган үйлөрү менчиктештирүү боюнча мыйзам каралып кетти, өтүп кетти. Башка мыйзамдар бар да. Бул жерде элдер билиш керек да. Биз азыр мындай үстүндөгү эле сеточки деп койсом, мындай үстүндө гүлдү эле көрүп атабыз да. Чын-чынында 69 мыйзам арасында реалдуу жакшы мыйзамдар жок да. Бүт эле баягы ошо шумдун артында көп нерселер кабыл алынып атат. Чын эле Эркин мырза айткандай, бизде азыр күндө реакция кыла турсаң болуп калды да. Анткени күндө өздөрүнө керектүү мыйзамды ишке ашырат. Мисалы ошол эле таможня боюнча мыйзам кабыл алып атышат. Жанагы таможниктерге кылмыш ишин жеңилдетүү боюнча, тергөө иштеринде жанагындай иштерди жеңилдетүү боюнча мыйзамдар кабыл алынып атат. 69 мыйзам деген эмне? Бир түндө кабыл алуу дегенчи. Демек бир түндө мындай жашоо биздин образыбызды, жашообузду мындай тактап коюу да. Мыйзам деген эмне? Бул элге жарашыктуу, элге туураланган эрежелер да, элге туураланыш керек. Бул жерде болсо бир кичинекей эле кучка адам чечип атат. Улан мырза, мына бул мыйзам боюнчачы сөз кылып аткан. Ал жерде мына соц тармактын колдонуучусу жалган маалымат чыгарса да, аны өкмөт дайындаган мамлекеттик орган жоготконго аракет кылат да, ошо посттучу маалыматты. Бирок анын ошону жазган соц тармактын колдонуучусуна карата каршы кылмыш иши да козголбойт, административдик жоопкерчиликке да тартылбайт, керек болсо штраф да коюлбайт да, болгону маалыматты алып коет. Анан бул кантип саясий куугунтук болсун, сөз эркиндигине каршы болсун? Бизде мындай болуп атат да. Бизде баш ал десе, бөрк ал десе баш алышат да. Бизде бул нерсе мындай рычаг берет бардык нерсечи. Бизде мындай да, бир жөнөкөй мыйзам кабыл алат, аны болсо мисалы 2 эсе 3 эселентип бизде колдонушат. Мисалы мамлекеттик кызматта же болбосо кайсы бир нерселерде мисалы ошол берилген милдетти 2 эселентип өздөрүнө тууралап пайдалана алышат да. Бизде ошол нерсе башталат да. Мисалы каалаганда өчүр, каалаганда токтот. Мисалы сайттардын ээлери тууралуу атат. Мисалы сайт маалыматтарга чыгып атса, мисалы жай иликтөөлөр чыгып атат, башкалар чыгып атат. Ал жерде жанагы сен айткан орган айтат да, бул калп депчи. Мисалы калп эле кылып кой, депутаттар комиссиясы түзүлүп туруп, мисалы 700 миллион бул калп деп коюшту да, мисалычы. Ошондой чыгат дагы болду. Сайттан өчүрүш керек дейт, талап коюлат. Демек өчүрүш керек. Өчүрбөсө ал сайт жабылуусуна алып барат деп турат. Ал мыйзам боюнча, мисалы, бирөө кайрылса, бул маалымат калп депчи, ошону чыгарган киши келип далилдеп берсе, жок деп кагаздарын көрсөтсө өчүрө албайт да. Бизде ошол нерсени жасап коюп, мисалы, биз билип атабыз, депутаттык комиссия түзүлдү. Жанагы
эме боюнча Сайматинин иши боюнча алар болсо айтты комиссияны көрсөңөр ошол жердеги видеону көргүлө барыңар ошол жерде кайра алып келип туруп азаттыктын кылган иликтөөлөрү калып анан бул башка алып бирок чын эле 700 миллион чыгып кеткен бирок Матраимовдор жөнүндө эч сөз жок ал жакта анан плюс кайра Али Токтогоновду мындай мыйзам чегинде карагыла деп атат да. Демек бизде депутаттар ошону чечип аткандан эң чоң күч ошол жакта чечип аткандан кийин бизде Маданият министрлигиндеги кичинекей орган эмнени кылат? Ал болсо бийликтин камчысын чабат дагы кайсыл нерсени туура, кайсыл нерсени туура эмес болуп кыла берет. Бизде азыр мындай болуп атпайбы? Бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Ооба, биз эгер мыйзамдуу өлкөдө жашасак, биз мына Европадагыдай, Америкадагыдай, Япониядагыдай бизде сот системасы чынында адилеттүү болгондо, биз сот талаасында чечип алмакпыз. Бардык нерсе сот талаасында чечилмек, ишеним болмок. Бирок азыр кандай? Сот талаасында эч нерсе чечилбейт. Себеп дегенде сотторду көрүп атпайбызбы? Бийлик эмне десе, ошону кылат. Азыр кимдин акчасы болсо, бийлик болсо, киминде калса ошону чечет. Ошол боюнча эртең ушундай болуп калат да. Мисалы мен чындык нерсени айтып атсам дагы, бул жалган дейт, ошол жакта чечип беришет. Ошол мисалы Маданият министринин алдында түзүлгөн топ дагы, сот дагы керек болсо ошол жакта деп отурган депутаттар. Улган рахмат. Эркин мырза, эми чындыкты айтыш үчүн сөзсүз эле фейк аккаунт түзүүнүн кереги жок да. Бул мыйзам ошо фейк аккаунттар менен да күрөшөбүз деп жатышат. Мен туура түшүнүп атам. Бирок мисалы биз билебиз да, мындай көп мындай ушактар тарап жүрөт да. Бир эле СММщиктин же бир эле блогердин 100дөн ашык фейк аккаунттары болот да. Ошо таасир этиш үчүн ошол 100дөн ашык фейк аккаунттарын колдонуп, мындай коомчулукка таасир берип, ушу маалыматты бурмалайт депчи. Эми бул интернет деген бизге мындай мен ойлойм да, күтпөгөн жерден, ойдо жок жерден бизге дүйнө эли катары бизге да келип калды да. Анан келгенде муну ушул интернет агымында ошо интернетте жүрүү эрежелери кандай экенин биз аныктай элекпиз да. Бул бизге берилген, биз ошондо бир океанда жүрөбүз да. Анан ал жак каякта, буйок каякта, тереңдиги кайсы жер, чеги каяк, муну биз билбейбиз. Анан биздин ошо мыйзам проектисинин негизинде бул ошол интернетте өзүбүздү алып жүрүү, интернеттеги алып жүрүү маданиятына болгон бир мындай алар тараптан дагы далалат да, ошо интернетти өзүбүз оолдуктайлы депчи. Бирок мен ойлойм бул азыркы Кыргызстандын чындыгында, азыркы мындай реалийде бул бизде мүмкүн эмес да. Эгер өкмөт азыр мисалы чече турган аябай оор акыбалдабыз, чындап алар чече турган маселе өтө көп болуп атканда, негедир ушул маселени козгоп, негедир каникулга кеткенде 2-3 күн калганда жана кнопкаларын баскылап, анан күздө шайлоо болуп аткан алдында ушул инициативаны көтөргөнү бул чоң мындай суроону жаратпай койбойт да. Себеп деген алар бул нерсени көтөргүсү келсе, системдүү түрдө отурумдарды уюштуруп, бул ушул блогерлерди чакырсын. Миллион Инстаграмдагы миңдик 5000ден ашык Инстаграмда миллиондон ашык аккаунттун ээлерин чакырсын. Ошолордон сүйлөшсүн, коомдук талкуу болсун. Мына Эркин мырза, бул мыйзам бир нече ай мурун демилгеленген, бир ай коомдук талкууда турду. Коомдук талкууда турду. Ошондой эле биринчи окууда өткөндөн кийин парламентте дагы коомдук угуу болду. Бирок эмнегедир ушу жарандык активисттер бул мыйзам ушу 2-3 айдан бери мурун турганда мындай коңгуроо кагышпай эле экинчи, үчүнчү окууга келгенде гана ызычуу кылып башташты да. Эмне үчүн? Бизде коомдук угуулар, мен билгенден коомдук угуулар бул мындай көп учурда фикция деп билем да. Эч качан ал нерсе мындай жарыяланбайт, эч качан ушу закондуу инициатива көтөрүп аткан депутаттар мына деп ачык элге келип жоопкер сайт делинет. Ошол эле мисалы жоопкер сайт делинет. Эми карабайсызбы, мисалы ошонун инициаторкасы Гүлсат Айым Асылбаева ызычуу башталгандан кийин өзүнүн фейсбугун иштетип баштады да, чын-чынына келгендечи. Себеп дегенде 2-3 сааттын ичинде 5000ден ашык комментарий келди. Ошондо анын селгине түштү да, көрсө бул Эркин мырза, бул эмени Болот Темиров ошо жаңы мыйзам чыкканда эле Адилет клиникасы, Болот Темировдор көтөрүп чыккан, бирок мындай реакция болгон жок силер тараптан. Эмне үчүн силер ошо өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизген жоксуңар интернет тармак аркылуу элечи? Себеп мындай да, себеп дегенде биз азыр эң жакшы маданият киргизип атабыз. Мыйзамдар биз жок эле көрсө, түн ичиндеби, күндүзүбү талкуу болуп атабы, болбой атабы көрсө кабыл алынат экен да.
көрсө биз эки ай турбадыбы, эки ай турбадыбы. Эми биз мына 3-чү реакция чыгуу менен ушул могул хайп болот да, ушул азыркы тил менен. Ушул мыйзам хайп болгон үчүн биз үйрөнүп атабыз. Бул деле бир жол, бул деле бир процесс. Биз деле чыгып айтабыз. Көрсө мыйзамдар ушундай талкуу болот экен. Көрсө биз катышканга укугубуз бар экен. Биздики карапайым элде мындай элдечи түшүнүк бар да. Ак үй бөлөк, көк үй бөлөк, аякта бирнекелер болуп атат. Анан бир күнү келгенде биз ошого туш болобуз депчи. Ошон үчүн болду, айтпайм, ошон үчүн ушул темада дагы да көбүртүп, ашыртып, ашыгы менен сүйлөп койсок, эч нерсе болбойт. Андан өкмөт же парламент андан кемип кетпейт. Сөз эркиндиги азайып кетпейт. Айталы, көрөлү, кылалы, иштейли. Биз да үйрөнөбүз. Ошондуктан биз да үйрөнөбүз. Жарандык коом мына ушинтип түзүлөт да. Себеби буга чейин жарандык коом дегенде бул укук коргоочулар, бул активисттер жана дагы бирөө как будто ошол маселе бир 10 киши керек, ошол 10 киши ошол маселенин негизинде өзүнүн атын жасап аткандай көрүнөт да. Демек сиздин оюңузча мына реакция 4-чү балким уже бул мындай жарандык жүрүш эмес, уже бул коомдук угууларды өздөрү уюштуруп, ошого катышып, мыйзам. Мен ойлоп атам, биз критикалоодо, сындоодо бир системалуу позицияга өтүшүбүз керек да. Себеп дегенде, мисалы, буга чейин сиз эфирде мени көрдүңүз беле? Улан экөөбүз келчү эмеспиз, мисалычы. Бүгүн негедир экөөбүз бир аянтчада сизге интервью берип атабыз. Элдер каалайбы, каалабайбы менин жүзүмдү жаңы жүз көрүп атат. Сөзүмдү угуп атат. Андан фидбек келет элден. Мен анын элдин пикирин угам, өзүм ой калчайм, ойлоном, канткенде дагы деп менде ичимде бир мындай ой жүгүтүүлөр пайда болот да. Эмнеге мындай? Жооп издебейлиби? Жоопту табалы деген сыяктуу. Мендейлер дагы да көп болсо каршы эмеспиз. Себеп дегенде бизде айтпаймынбы? Өкмөттүн жасаган иштери көмүскө көп учурда биз билбейбиз. Эң негизгиси, эң жаманы биз кызыкпайбыз. Ушул мыйзам бүгүнкү жүрүш бир ойгонууга түрткү берет деп ойлойм да. Негизгиси ошол өзөктү. Улан мырза, сизге суроо. Сиз айтып атпайсызбы, бул мыйзамда эң негизги коркунуч бул бийлик тарап күчкө салып саясий оппоненттерди, блогерлердин оозун жабуу аракетин көрөт депчи. Бирок ушул мыйзамда коомдук талкууда турганда, мисалы, силер активисттер өзгөртүү киргизип, ошол жерде жазып койсоңор болмок да. Бул мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге тиешеси жок, алар бул мыйзам аркылуу сот укук органдарына кайрыла албайт депчи. Ооба, туура айтасыз. Бул жерде мындай нерселерди карашы, азыр болсо мен биз бир тараптуу нерселерди айтып атабыз да, баягы биздин туура эмес деп ал жака өз сын пикир айтып атат да. Ошол эле убакытта биз бир нерсени карашыбыз керек да. Жарандык коом, Эркин мырза айткандай, жарандык коом качан эле ушундай өздөрү чогулуп көчөгө чыгып, качан эле элдер өздөрүнүн пикирлерин айтчу эле. Даже керек болсо бүгүн азыр эч ким чыккысы келбейт. Мисалы, ушул ооруда эч ким көчөдө бирөө менен жүргүсү келбейт да. Барыбыз сактанып атабыз. Бирок айла жоктон чыгып атабыз. Бул деген эмне? Жарандык коом имаран ойгонуп, күчөнүп атат. Жарандык коом деген ким? Бул Эркин мырза айткандай, бул жанагы 5-6 адам активист эмес, укук коргоочу эмес, бул эл. Эл эми ойгонуп, эми ошол мыйзамдарга ушундай турбай деп көрсө, тиги жакта биздин жашообуз мындай келечегибиз чечилет турбай деген нерсе башталды. Эми болсо ойгонуп, акырындан ушул нерсе башталды. Ооба, сиз айткандай, мындай башында эмнеге шум көтөрүлгөн эмес, башында эмнеге айтылган эмес. Бара-бара ушинтип оңолобуз. Мына азыр болсо ошо мыйзамдар кабыл алып аткан убакытта элдер окуп талкуулап баштады. Буга чейин кандай мыйзам кабыл алгандыгы тууралуу эч ким билбейт, мисалычы. Эч ким деле кабардар болчу эмес. Бул деген нерсе, мен ойлойм, бул жакшы жөрөлгө, жакшы көрүнүш. Ушинтип тай басып, ушинтип коом өзгөрөт, кайсы өлкө өнүгөт. Качан элдери талап кылганда, качан элдери мындай контроль кылганда өлкө өзгөрөт. Себеп дегенде эл деген карап туруш керек. Ал бийлик деген ким? Мисалы, Улан мырза, азыр деле кеч эмес да, бул мыйзам күчүнө киргенден кийин эмки чакырылышта деле ар депутаттар аркылуу силер толуктоо киргизип, сөз эркиндигин коргоп калсаңар болот да. Ооба, бул жерде мындай нерсе бар да. Жарандык, мисалы, эл өкүлдөрү ким? Ал биздин үнүбүздү жеткизе турчу, өзүнүн күчү бар, бул орган да, бул парламент, депутаттар. Алар болсо ал жакта элдин өкүлүн ким, элдин үнүн ким жеткизип атат? 5-6 депутат сүйлөп атат, кыйкырып. Калганы болсо, мисалы болсо, кнопка басып жүрөт да. Демек бизде ишенич кыйын. Эртең дагы ушунда парламент келип, азыр болсо биз билип атабыз, кайсы кландардын ортосунда эле күрөшүп жүргөн да. Эч реалдуу партия же болсо реалдуу бир киши жаштар же жаңы жүздөр келерине күмөнүбүз бар. Себеп дегенде акчалуулардын, кландардын гана күрөшү болот да. Эмкиде дагы бул нерсени ишке ашырабызбы, кандай болот билбейт. Бирок бизде чоң үмүт бар. Ушундай жарандык коом, ушундай эл сөзсүз түрдө ушинтип тайтайлап басып өзгөрөт. Анткени коом, эл гана өзгөртө алат бардык нерсеничи. Ушинтип бара-бара көч түзөлөт, оңолот. Сиз айтып атпайсызбы, бул мыйзам цензурага алып келет депчи.
чынында эле цензура алып келеби? Себеби мисалы Американын негиздөөчүлөрүнүн бири Джеймс Мэдисонун айткан сөзү бар да, цензура бийлиги өкмөттө эмес, жарандарда депчи. Наоборот, жарандар өкмөткө цензура коюш керек депчи. А бул мыйзам кантип кайсы механизмдер аркылуу өкмөткө цензура бийлигин берип атат да? Бул жерде азыр жанагы мисал биз цензурасыз жок деп эметебиз, бар мыйзамдарыбыз цензура болбош керек дейбиз. Бирок жанагындай нерселер менен өкмөт баягы токтотуу, сындоо, анан өзү каалагандай калчоо, баардык нерсе бул эмеге цензурага түртөт да. Бизде мындай да, түшүнүшүбүз керек да, ооба, нормалдуу мыйзам кабыл алынат бизде, көп убакыттарда. Бирок биз аны иштетүү механизмдери жолу иштеткен органдар биздики одоно пайдаланабыз да. Ал нерсени мисалы азыр мыйзам кабыл алды, биз болсо азыр дагы эле биз статьялардын кээ бирөөнү эле окуп, кээ бирөөнү дагы эле жете элекпиз да. Эртең бул нерселерди ырчак катар, жанагы башында айткандай ырчак катар пайдаланып. Туура, мырза, бийлик өз укугун одоно колдонуш мүмкүн, туурабы? Бирок ошол эле учурда Кыргызстан жарандары, ошол эле кээ бир соц тармактын колдоочулары өзүнүн сөз эркиндигин дагы өтө аша чаап колдонуп атпайбы? Ал деген ар намыска мисалы мени сайттар жамандап атышат, мисалы менин жөнүндө жазып атышат, калыптарды чыгарып атышат. Бирок биз демек ушул жолду тандагандан кийин биз коомго чоң чыдашыбыз керек, биз алар кабыл алышыбыз керек. Анткени биз бул нерсе бара-бара оңолот. Ал эми жөнөкөй жарандар бири-бирин жамандап атсачы, жала жаап. Жок, жамандап мындай нерсе. Озго келбеген сөздөр менен сөгүп. Муну бир убакытта эл өзү гана өзгөртө алат. Себеп дегенде эл өзү айырмалап баштайт. Бул фейк маалымат экен, бул чын маалымат экен, бул жалган маалымат. Эл өзү билими аркылуу гана өздөрү мындай айырмалап ала турчу убакытка келет. Бирок азыр андай деңгээлде эмеспиз, силекке каршы коом андай деңгээлде өнүгө элек. Азыр болсо жанагындай фейктерге ишенип атабыз, фейктер мындай ажырым жаратат. Бирок биз чыдашыбыз керек. Себеп дегенде биз аларга бир нерсе болсо эле, алар кесе чабыш керек, кармаш керек, жоготуш керек, токтотуш керек эмес. Аларга мүмкүнчүлүк бар. Ооба, бизди сынашат. Бизди жана депутаттарга караганда мисалы мени көбүрөөк сындаган билесиздер, жаман көргөн билесиз. Бирок демек биз чыдашыбыз керек. Анткени ар бир адам ушундай өзүнүн эмоционалдык эмесин чыгарып атат. Эркин мырза, сиз айтпадыңызбы, бизде 3 баалуулук бар депчи? Табият, адам ресурстары, анан сөз эркиндиги депчи. Мына ошо адамдар ушу сөз эркиндигин өтө бурмалап, ошо адамдык ресурска доо келтирип атпайбы? Ар намысына шек келтирип, ошондо мына Гүлшат Асылбаева айтып атпайбы? Бул мыйзамдын эң негизги концепциясы, максаты бул деген адамдар аларга карата жаман, алар жөнүндө жаман, туура эмес маалымат жазылса, ага коргонуу укугун берели депчи. Интернет баарына бирдей да. Мен түшүнбөй атам, ал коргонуу укугу дегенде адам эмнеге бирөөнүн жардамы аркылуу өзүн коргош керек? Бизде сот барбы? Бизде прецеденттер болгонбу? Сайттарга сотко берсе болот, мисалы. Ошо Гүлшат Асылбаева айтып атпайбы? Ошо эгерде соц тармакта жамандаса, еще фейк болсо, аккаунт ошо, милиция мындай арыздарды кабыл албайт экен. Ошон үчүн бул мыйзам керек да, ошол мыйзам негизинде алган. Ооба, милиция кабыл албайт, бирок ошо маалымат маданият жана туризм министрлигинин ичинде ошо маалымат бөлүмүндө дагы бир бөлүмчө ачылып, ошол жакта дагы бир ушул 3-4 киши отуруп айтат да, бул фейк, мисалычы эртең күнү мага келип туруп, мындай да бул фейк деп жалган деген маалымат түшүнөбүз. Өткөндө карантинде жатканда WhatsApp'тан эле келип атпайбы? Ой, бүгүн түнкү саат 12-де вертолет менен райондун баарын чачат экен дейт. Туугандарым эзилип атат жактачы, группада бир группалар бар, мисалы, ай, чын эле чачабы деп, анан продукт тарап жүрсөм, ай, бүгүн чачат депчи. Бул эми жалган маалымат экен, мен айкын түшүнүп турам, бирок ошол эжеге жеткирүүдө мен аябай кыйналдым да, мен бүт баарын ачып алып түшүндүрдүм. Эжеке, бизде биринчиден вертолет өзү жок, негизичи. Адам куткарып, анан өрттөшкөнгө свет эмебиз жок, анан суч эмеге дары чачкан каяктан болот деп түшүндүрүп отуруп. Бул аябай мындай, это живой процесс, бул жандуу процесс. Бул процессте мисалы фейк барбы? Мына бар, чындык бар, анан жалган бар, Жалган чындыктын үстүнөн үстөмдүк кылып атабы? Пожалуйста, чындыкка деле ошол интернет керек. Чындыкка деле ошол эркиндик керек, чтобы өзүнүкүн ачыш керек. Жок. Ал андай эмес, бул мындай депчи. Анан дароо эле бул фейк деп туруп жаап салсак анда чындык калыптын үстүнөн. Эркин мырза, мына билесиз, чеги каякта экен. Коомчулукта, өзгөчө улуттар аралык мамилелерде мына сезимтал маселелер болот да. Мына билебиз, өткөн жылы Кордайда улуттар аралык кагылышуу болгондо, соц тармактар аркылуу ушу фейктер абдан жалган маалыматты таратып, ушу
улуттук кастыкты аябай тутандырып жиберишкен да. Мисалы анан ушул бул фейктердин күнөөсү да. Анан кантип күрөшөбүз? Маселе мындай бар да, Айдин. Бул жердечи чын айтканда баягы айтып атабыз да, биз мыйзам кабыл алган менен баары иштебейт деп атабыз да. Бирок иштебеген мыйзамды баары бир жанантип процедураларды бузуп кабыл алышты. Бирок жана айтып аткан фейктичи керек болсо Марк Цукерберг өзү Facebook компаниясы өзү кайсы жерде туруп кандай кылып атат, ким жасап атат далилдей албайт да. Анын кудурети жетпейт. Анан бизде болсо ошол нерсени тастап анан өчүр деп суранабыз дейт. Ал эч убакта өчүрбөйт. Болбогон мындай кеп да, мисалы жана айтып аткан фейктер боло берет. Керек болсо азыр болсо бийлик өзүнүн фейктер группасын түзүп алган, өздөрү мисалы жамандап биз жөнүндө ар кандай макалалар чыгарып атышат. Фейктер иштеп атат. Ооба. Ошол эле Райымдын өзүнүн фейктер командасы бар, иштеп атат алар дагы. Бирок аны баары бир кайсы мыйзам кабыл алган күндө эле ал фейктерди эч ким таба албайт. Аларды өчүртө албайт. Алар күчөп иштей берет. Просто ал жерде жанагындай фейк биз болсо сиз экөөбүз азыр мисалы болуп атат да. Ооба, фейкти баарыбыз жаман көрөбүз. Мисалы мага да фейктер атака кылат. Баарыбыз жаман көрөбүз. Бирок фейк деген нерсени биз сөздүн баарын ошого такап атабыз да, башка нерселерди унутуп коюп атабыз, айтпай атабыз. Ошол эле убакта айтпайм, жана биз мисалы мисалычы, мисалы телевидение аркылуу, анан гезиттер аркылуу мындай салттык массалык маалыматтар аркылуу бирөөнү жамандаса, жаман адамдар реакция болуп, чычалап, соттошконго чейин барат да. Эми биз дагы ошо социалдык тармакта ушундай фейктерди, жалган маалыматты жөнгө салалы десек эле баары ызычуу чыгарышты да. Сөз эркиндиги, биякта жалган маалымат боло берет, Айдын мырза, дагы түшүнүшүңүз керек да. Азыр болсо сиздин сөзүңүз телевидение, гезиттин соц тармактын айырмасы эмне ошондо? Сиздин сөзүңүздүн угуп эле барып туруп эле фейк деген сөзгө такалат да. Бул жерде мыйзамда башка бир нече статьялар туруп атат да, баягы бир нече бөлүктөр келип атат. Ал жердин арасында эле кичинекей эле фейктер жөнүндө бар да. Чын-чынына келген убакта мисалы сайттын ээлери деп атат, эгер туура эмес деп маалыматты жанагындай орган тапса, муну өчүрүш керек деп атат да. Болбосо өчүрбөсө соттомеш керек деп. Мисалы ошол эле факт чекинг деп коелу, эртең бир иликтөө жасады. Бирок аны өзүнүн кызыктарына карап туруп, бийлик бул туура эмес экен, жалган экен деп койду да. Бул фейк маалымат экен деп койду да. Бул фейк десе биз ойлош керек, аккаунт ачып алган эле фейктер депчи. Фейк маалымат деп койду. Демек өчүрүш керек депчи. Анда биз бүт бардык эле анда чын маалыматтын баарын ошол маданият министрлиги отуруп алып эле чече берсин анда. Азыр ал мыйзам боюнча маданият министри беките элек, башка орган болуп калышы мүмкүн. Бирок ал жерде маданият министрлиги деп турат, мисалы мыйзамда ошентип турат. Ошол жок, мыйзамда жок. Ошол жерде ошол маданият министрлигинин өкүлүн чакырып, ошол мыйзамда ошол маданият министринин алдында деп бөлүм деп биздин инициатор Гүлшат айым айткандан кийин гана ошо маданият министрлиги сөз болуп атат да. Себеби маданият министринин өкүлү да айтты да, бизге тапшырып атат, биз эч нерсебиз жок деп Нуржит Кадырбеков сүйлөп атат. Бизге эгер ушундай мыйзам кабыл алынса, биз айла жок ишке аткарганга биз аткаруучу органбыз деп атат да. Ал жерде ошондой болду. Биз азыр фейк десе эле биз жанагынтип эле Facebook'та фейк ачып алып эле жамандап аткандар карабашыбыз керек да. Жанагындай бул комплекс чоң долбоор. Ошол эле убакытта айтып атпайбызбы? Бул мыйзам макул, бул мыйзам шум жаратты, ызычуу. Анткени биз кыргыз эли эркиндикти сүйгөн элбиз. Бизге эркиндикке келгенде биз ошондой баягы жинденет экенбиз, биз намыстанат экенбиз, биз көчөгө чыгат экенбиз. Бирок ошол эле убакытта айтып атам, дагы бир жолу элге айтып атам да, 69 мыйзам кабыл алынды. Анын ичинде бүт өздөрүнө туураланган мыйзамдар. Ошолордун бирөөсү мисалы айтып атам, дагы баса белгилейм. Депутаттар жашап аткан үйлөрдү менчиктештирүү мыйзамы кабыл алынып атат кечегинде ошол убакта. Таможняда иштегендерге мисалы жанагындай Райымга окшошкондорго кылмыш иши жеңилдетилсин деген мыйзамдар кабыл алынып атат. Бул окшош 69 мыйзамды түндө кабыл алып атат. Ал жерде биз билбейбиз дагы кандай канча мыйзам кабыл алды. Сиз айткандай элде да күнөө бар. Биз коомдук талкуулап турганда ал мыйзамдарды окуган жокпуз да. Ал мыйзамдар ошо турду кабыл алынып кетти да. Чын-чынына келгенде ушинтип маселе көтөрүлөт. Бул шумдун артында толтура нерсе бар. Биз айтып атам, биз башында эле жөнөкөй эле светочки деп коштум. Рахмат Улан мырза. Эркин мырза, мыйзам 3 окуудан өттү. Эгерде президент кол койсо күчүнө кирет. Анан ошо мыйзам кантем иштеп баштайт да. Ошо мыйзам иштеш үчүн өкмөт атайын бир мамлекеттик органды жоопкер кылат да бул мыйзамдын. Анан силердин оюңар боюнча ушу жарандык активисттердин кийинки кадамы кандай болот? Себеби менимче бул мыйзамдын алгоритмдери, фейктерди кантип аныктайбыз, иштеш үчүн мындай кеңеш түзүлүп, ага жалаң эле мамлекеттик кызматкерлер эмес, мисалы сиз айткан жанагы миллиондон ашык подписчиги бар блогерлер, силер,
юристтер баары кириш керек да. Силер ошого талап кыласыңар, биз дагы ушу жака кирип, бул мыйзамдын ишмердүүлүгүнө биз дагы таасир этебиз, биз салалы деппи? Андай талаптар деле, андай талаптар албетте айтылат, бирок азыркы учурда биз бүгүнкү күн менен сүйлөй турган болсок, бүгүнкү ушу боло турчу маршта эң негизги ошо талаптар вето коюуну суранабыз. Вето деген президент тараптан. Вето деген убактылуу отзыв, ошого стоп кран берүү да ошол маселеге. Жана ошондой эле эң негизгиси бул мындай сөз эркиндиги деген бул өтө чоң, дагы бир жолу кайталап кетейин, эме болбосун. Баалуулук болгон үчүн бул нерсе үчүн чыгыш дагы жакшы да. Биз муну менен жабынып атабыз деген сөз эмес, болгону ошону негиз катары алып, ошол улан айтып аткандай караң түндө калып аткан карандай түшүнүксүз мыйзамдар аябай көп экен. Мен өзүм кызыгып баштадым. Мен ошо эфирге келип дагы ошону айткым келип атат да, дагы бир жолу баса эле айтам. Силер буга чейин мени көргөн эмессиңер. Мен өзүм турмуш менен чын-чынына келгенде сиз сыяктуу, улан сыяктуу бизде деле жумуш чачтан көп. Үй бүлө, турмуш, тиричилик жана башка. А бирок мен бир нерсени мындай эми мындай өзүм аркылуу өткөрүп атам да, отура берсең жакшы кете берет экен. Азыр талаш тартыш болуп атабы? Бул жакшы. Себеп дегенде талаштан чындык чыгарылат. Бирок интернет дагы бир жолу кайталанам, бул эң чоң океан. Биз кыргыздар ошо океандын четине гана келдик. Ал бизге да көптөгөн күтүлбөгөн нерселерин берет. Сиз айткандай салттуу маалымат бөлүшүп алышуу бул теле жана радио болсо, мындан кийин интернет пайда болду. Интернеттен bundan айырмасы биз азыр телеге сүйлөдүк, жана биздин сүйлөп аткан учурда фидбек артында жок. Азыр мисалы камера бар, бул тартат бизди, кесилет, монтаждалат. Бир үчүнчү бул субъект болот да, сиздин көзүңүз менен мунусун кесели, коелу, астына плашкасын коелу, кетирелик. Бул теле, анан мунуңуз теледен көрүлгөн бул башка, адам ары бери өтүп атып мындай да. Ооба, чын калп. Рахмат, Эркин мырза. Интернетте талкуу бар, фидбек, артка жооп бар да. Ушу айтып койсуз, бул интернет тармак, бул океан депчи. Анан ушул океанда ушунча жылдан бери эки баалуулук кагылышып келатат да. Биринчиси сиз айткан сөз эркиндик, мамлекет сөз эркиндигин регуляция кыла баштайт. Ошондой эле башка учурда бул адамдын ар намысы да. Адамдын ар намысы сөз эркиндигине кагылышып атат да. Ушул жерде оптималдуу пропорция кандай болот? Оптималдуу пропорция мындай да, адам барбы, ошонун намысына же улутка намыс шек келтирип атабы? Пожалуйста, интернет баарына бирдей да. Интернеттин инструменттери да баарына бирдей. Анда ошол бир улуттун же бир адамдын сайттын түзгүлө, блогуңарды күчтөгүлө, туруктуу позицияда болгула. Позицияларды айткыла, силерге ишенет. Эл өзү тандайт. Значит, бул тууралуу бул жалган маалымат экен. Себеби мен билем. Себеби деген азыр Эркин Нурбаевке же Айдинге же Уланга кирип келиш, бул кабинеттин же телефон чалуунун кереги жок, же кат жөнөттүн кереги жок. Тыкылдатып эле биздин баракчабызга катталат, бир эле басуу менен подписаться. Көрөт. Бул адам ушунча жылдан бери ушул позицияны карманып келатат. Себеп дегенде, значит, биз ар бирөөбүз өзүбүздүн позициябызды ошо интернетте күчтөшүбүз керек. Эл билиш керек, бул жалган, бул чындык экен. Бул деле процесс, буга деле элдер көнөт. Себеби мен алданып кеттим, даже сиз алданасыз. Улан мырза, Эркин мырзанын оюну улай да. Демек, мамлекеттик кызматкерде иштеген кызматкерлер, саясатчылар, президенттен баштап айыл өкмөтүнө чейин ушу жалган маалыматты блоктоп эле, фейктерди аныктабай эле, өзүнүн эле баракчасы аркылуу ага карата чыккан жалган маалыматты төгүндөп эле койсо жетиштүү да. Ооба, чын-чынына келгенде азыр мындай болуп атат да, коом өзү алдыга баратат, эл билимге күчтөнүп баратат. Мисалы, ал жерде официалдуу маалымат эле берип койсо жетиштүү, анан ал жерде эл кантип кабыл алат, ал өзүнүн иши да. Мисалы, ал туура эмес, жаман көрөбү, жакшы көрөбү, бул элдин иши өзүнүн. Маселени дагы бир мисал катары айтып берейин. Кечээ менин жөнүндө айтып атам, жамандагандар чыкты, жалган маалыматтар чыкты. Бирок комментарийлерге кирип караңыздар. 90% бүт мен тарапта болуп, ал жакты жаман көрөт. Себеп дегенде алар болсо маалыматты билип атат. Мен болсо маалымат чыгардым, бул жалган, бул мындай деди. Элдер болсо ошол жакка ссылка берди. Мына бул жакта чын маалымат өзү берди. Силер көргүлө, бул жакта деген калп айтып атышат, жалган айтып атышат, ушундай депчи. Чын-чынына келген убакытта ошол жерде карасаңыздар, мына эл өзү тандап алып баштады. Кайсы чын, кайсы жалган, сен эле официалдуу айткан айыл өкмөт болобу, башка болобу, алар мамлекеттик статус чини бар, Алар болсо, алар менен тирешип, каматам, согушам эмес. Алар жалган болобу, чын болобу, сындык кабыл алыш керек да. Аны болсо официалдуу маалымат бериш керек. Жалган болсо жалган, чын болсо чын. Анан аны болсо эл өзү талдап алат.
кайсысы чын эмес. Биз элге коюшубуз керек да. Биз эл үчүн чечим чыгарбашыбыз керек да. Ушул нерсе бар. Мисалы бул ушундай процесс келатат. Мурун болсо баягы Самаркандтан саман өрттөн десе Самаркандты жоо чаптыр деп эле элдер ишенчү. Азыр болсо андайдан биз өзгөрүп баратабыз да. Ооба, бул убакыт талап кылат, бирок убакыттын өтүшү менен элдер өздөрү маалыматты бөлүп караганга үйрөнөт да. Эл өзү өзгөрүш керек. Эл өзгөрөт. Улан мырза, мына сиз көп жылдан бери мындай жарандык активизмде жүрөсүз, саясатты мындай жакшы эле билесиз да. Анан билесиз, өзгөчө шайлоодо фейктердин армияларын күрөшүп болот да. Саясатчылар, партиялар, саясатчылар бири-бирин фейктер, бири-бирин жамандап, жалган маалыматтарды таратып, жанан негизи Кыргызстанда мындай фейктердин саясатчыларга, алардын рейтингтерине мындай таасири боюнча изилдөөлөр жок экен да, бирок башка өлкөлөрдө бар да. Мисалы Индонезияда бир губернатордун шайлоосунда мусулмандар жайгашкан жерде бир талапкерге жала жаашып коммунист деп аташат да. Билесиздер, мусулман жайгашкан калк коммунисттерди аябай жек көрүшөт. Анан изилдеп чыгышкан ушул жалган маалыматтын айынан ал губернатор шайлоодон утулуп калды да. Демек, жыйынтык фейктердин, фейк маалыматтын таасири абдан күчтүү. Ооба. Эми Кыргызстанда ушу фейктердин күрөшүүсүн, армиясын кантип жөнгө салабыз? Бул жерде мындай болуп атат да, биз Кыргызстанда мисалдар көп. Бизде президенттик шайлоодо да бир мисал болгон, эми аны ачыктап айтпай койгон, эл өзү билет. Фейк маалыматты жалган контексттен кесип алып туруп, бул жакта мындай сөз сүйлөп койду деп туруп, ошол жерде көп добушун элдикин алып койгон да. Мына бул улутту колдойт экен дегени мененчи. Бул жерде жөнөкөй фейк Facebook баракчасында эмес, Instagramда эмес, мамлекеттик телеканалда бул мамлекеттик телеканал ушинтип фейк маалыматтарды жатат. Демек, биринчи фейкти биз мамлекеттик телеканаларда жоготушубуз керек. Алардан да жоготуш. Бул жер мындай да, жоготуш керек дегенде жанагындай мыйзамдар кесип баягы токтоткула же болбосо бир контроль бир уюмга же болбосо бир топко же бир адамдарга эмес, бул эл өзү үйрөнүшүбүз керек да. Кайсы маалымат фейк, кайсы маалымат туура. Ошол жерде деле ооба, бийлик ошондой иш кылды. Мисалы жана туура эмес сүйлөдү деп мамлекеттик КТРКдан, ЛТРден маалымат кетирип баштады. Кетирип баштан фейк маалымат чыкты. Ошондон кийин элдер өзүбүз ооп кеттик да. Ушундай турбайдычы, бирок чын төбүндө мындай критикалык ой, сын пикир болгон жок да. Неге кетип атат деген нерсе болгон жок. Бирок эл ошого көнүш керек да. Чын-чынына келген убакыттарда фейк маалыматтарды мамлекет телеканалдар чыгарат да. Өздөрү анткени эл ошого ишенет. Карап отуруп, мисалы канчалаган фейк жалган маалыматтар көрүп отурабыз да. Мисалы жашообуз баягы эшек ыйлачудай эле, бирок КТРК менен ЛТРди көрсөң, жашообуз гүлдөп аткандай эле көрөбүз да. Бул дагы жалган маалыматтар чагылды. Эркин мырза, мына сиз соц тармактарын активдүү колдонуучусуз, сиздин абдан көптөгөн подписчиктериңиз бар экен. Мына бирок билесиз да, сиз деле балким фейк маалыматтар менен душар болгонсуз. Мисалы Американын шайлоосунда күнүгө 30 миңден ашык жалган фейк твиттер жаралчы да. Сиздин оюңузча, ушу Кыргызстандын саясатында эле эмес да, мындай чыгармачыл адамдар, мындай коомчулукка белгилүү адамдарга фейк аккаунттардын, фейк маалыматтын таасири кандай? Өтө чоң, өтө зор таасири бар. Баягы саясаттан сырт бизде эмне элдер эмне кызыгат, бул шоу бизнес. Жана андагы ички мындай эми азырынча деңгээл ошол. Мен аны эч ким жолтая пресса деген сыяктуу. Эч ким эч качан осуждать этпейм. Мурда мен айтпайм, белгилүү бир сонун инфо деген гезит бар, эми Кыргызстанга таанымал биринчи тираждагы. Мурда ошол адамдар аны окуйт, окуп эки кошуна чыгаттан огороддон оокат кылганча же болбосо чемишке чакканча же бада тоскончо анан ушакташып алат да. Тиги мынту депчи. Азыр болсо анын кереги деле жок да. Себеби түппө-түз барып туруп өзүнүн баракчасынан таап алат. Ошол учурдагы, мисалы мен азыр сторис тартам, ушул учур ушул саатта. Мен ушул жактан чыккычакты элдер билет. Бул бүгүн Next TV конок барып келиптир депчи. Кечинде силер чыгарып мунун эмеси жок болуп калат да, мисалы. Сиз жөнүндө жалган маалыматтар чыкчу беле? Жалган маалыматтар ошону төгүндөгөндөй болду эле. Мен төгүндөсөм өзүм жеке баракчаман төгүндөйм, өзүмдүн катталуучуларым үчүн төгүндөйм да. Бул менин баракчам, менин позициям, менин жашоом да. Мен ушуну көтөрө билишим керек да. Мен мындан Гүлшат айым эжеке көтөрбөдүм, эмнени байкадым? Мен бир нерсени байкадым. Ачыгын айтайынбы? Көрсө бул эжебиз мен байкашымча өмүрүндө эч качан өзүнүн дарегине жаман сөз ооп көрбөгөн.
интернет аркылуу. Сиз угасызбы? Мен угам, мен көтөрөм. Бул стресс кадимкидей. Мен силерге айтайын, бул аябай чоң стресс. Бирок мен силерге дагы бир нерсени айтайын, буга деле көнөткөн адамчы. Көнөткөнсүң, бышат экенсиң, тескерисинче элдер сага аябай жакшы көп сөз жазса, мен аларга көбүрөөк ишенбей калдым. Мен мага катуу, сын, кээде калп сөз айтылса дагы мен ойлойм, демек мен бирөөнүн балким жинне тийип аткандармын, балким кыжырына тийип, значит мен кылып аткан бир сөз, кыймыл аракетим адамдын эмоциясын чыгарып атат. Эгер бул эмоцияны чыгарбаса, бул жөн эле, мага жагасың, сен жакшы баласың деген мага жакпайт мисалы. Себеп деген адам өсүп туруш үчүн ага бир мындай басым болуп турушу керек. Демек мен көтөрө алам. Сиздин оюңузча саясатчы болобу, чыгармачыл адам болобу, мындай коомдук турмушка активдүү аралашам десе, ушу жалган маалыматтарга дагы баарына туруштук бергенге даяр болуш керек. Азыр мындай да, маркетингте, бизнесте кайсы тармакты алба, мындай бир сөз бар. Эгер сен интернетте жок болсоң, сен жоксуң. Интернетте барсыңбы, анда ушул интернеттин азыркы болуп аткан агымына, мыйзамына баш ийесиңби, күрөшөсүңбү, ал сенин өзүңдүн күчүң. Себеп дегенде Павел Дуров деген уникалдуу бир адам бар, Россияда ВКонтакте жана башка соц тармактардын негиздөөчүсү. Россияда азыр мен билишимче куугунтукта Telegram канал түзгөн да. Telegram бул социалдык тармак, мессенджер экөө биргелешкен. Telegram өтө өнүккөн ошо Россияда жана бир канча өлкөлөрдө да. Анан мынтет да, адамдар сурашат. Өтө анонимдүү. Ким Telegram колдонсо, ошол өзүнүн маалыматтын сакталышына ишенет да. Мисалы мен ишенем, интернетте мен Телеграмда жазышсам, купуя сыркат болот, бирөө менен жазышасың, бул сакталат, шифрование болот. Павел Дуров жана анын компаниясы эч ким алып кете албайт бул маалыматтычы. Десе айтып атат да, бирөө айтып атат, террордук уюмдарчы. Мисалы, террордук уюмдар Телеграмда отурат экен. Себеби аларга ыңгайлуу, алардын перепискасын, алардын пландарын эч кимге бербейт ал. ФБРге да бербейт, ФСБге да бербейт, биздин ГКМБге бербейт да. Бирок бул бар, бул нерсе бар, бул нерсе жөнүндө ойлонуш керек. Туура, мисалы факт-чек айтпадыбы, Айнара Осмонова жанагы соц тармактар аркылуу наркотик таралат, ИГИЛге вербовка болот, бул жалган деп, анан Айнура Осмонова далилдеп бербедиби? Евросоюздун отчетторун, Пентагондун отчетторун, ошол эле CNN, BBC чыгарган иликтөөлөр бар экен да. Демек факт-чек өзү мындай калпысыз чыгып калды да. Бирок все равно мындай да. Соц тармактар аркылуу наркотрафик таралат, бул далилденген нерсе да. Булар менен кантип күрөшөбүз? Көбүнчө ошо фейк аркылуу, фейк аккаунттар менен таралат да. Бул менен кантип күрөшөбүз? Бул нерсе бар, жана бүгүнкү биздин чыгып атканыбыз, бүгүнкү биз талкуулап атканыбыз ошого көбүрөөк негиз берет, чем жөн гана инициатива да. Биз экөөбүз сүйлөшүп атабыз да. Бизди көрүп атат элдер. Ойлонот, демек бул мыйзамдын аркы жагы бар турбайбы? Значит, берки жагы бар. Бизде критикалык ой жүгүртүү болот. Биз сиз менен буюрса дагы ушул теманы тереңдетип сүйлөшсөк дагы да жарашчудай да. Бирок жашпасы да көтөрүлөт. Мына сиз саясий активдүүлүгүңүздү көрсөтүп, бийликти сындаганын айынан көптөгөн фейктердин курмандуу болдуңуз да. Сиз жөнүндө абдан көп жалган маалыматтар чыгат да. Анан ошо 90% сизди колдогон менен 10% ошо жалган маалыматтарга ишенип атпайбы? Ушулар менен кантип күрөшүш керек? Мен эч күрөшүп мындай далилдегим деле өзү келбейт. Анткени баягы чындык бирөө, анан сенин Кудай алдында, эл алдында ак болсоң, сөзсүз түрдө ал нерсени далилдеп аласың да. Ал нерсени иш аркылуу далилдеп аласың. Мен мисалы жана 90% мындай кирип көрсө болот, 90% элди мен аны тааныбайм да. Алар менин жөнүндө мага болушуп, жазышып күрөшүп атат. Анан кечегини аларга кайрылуу жасадым да. Мындай эч убакта жек көрүү менен, мындай жаман айтпагыла башкаларга депчи. Анткени биз сүйүү менен, жакшы көрүү менен, сый урмат менен гана өзгөрүү алып келе алабыз депчи. Алар болсо аларды мен тааныбайм, көргөн эмесмин жашоомдо. Бирок алар да түшүнүп баштады, чындык кайсыл тарапта. Алар да билип баштады. Эл өзү, кандай десем, коом өнүгүп атат. Эл өзү билимдүү болуп баратат. Элдер аныктай баштады, ким чындык, ким кайсы тарапта депчи. Мурун болсо ооба КТРК эмне маалымат, ЛТРК эмне маалымат берсе, ошол чын турбай деп кетчү. Азыр болсо социалдык тармактар бар. Жана кандай бизге баракчабызга кирет, чын эле ошондой экен деп карайт. Анан ошонун негизинде чечим чыгарышат да. Мен азыр мисалы далилдем келбейт. Убакыт өткөндөн кийин бардыгы мисалы мурун башында чын эле сиз айткандай, жамандап баштаганда, бул ушундай турбайбы деп элдердин баары ишенет эле. Азыр болсо, бул нормалдуу эле баланы жамандап атышыптыр деп ошол адамдар кайра мага
көбүрөөк ишенип калды да, бул абдан сонун нерсе. Мен айтам, көбүрөөк Рахмат Улан мырза. фейктеги рахмат айтам да. Сизге дагы бир суроодо. Парадокс. Ой, Сизге дагы бир суроодо. Мына ушул маалыматты манипуляциялоо мыйзамы менен бирге Исхак Пирматовдун үй-бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзамы каралып атат да. Ал зордук зомбулукка каршы мыйзам боюнча, Пирматовдун демилгеси боюнча, мына көрдүңүз, Сузакта күйөөсү тараптан уктукмокко алынган аялдын мисалы тосмо арызы, күйөөмдү кечир деген арызы иштебейт да. Бирок демилгечи өзү айтып атат, бул мыйзамды депутаттар кулаткан атышат. Балким эмки чакырылышка калтырып коет депчи. Бул дагы абдан улуттук катастрофа да, үй-бүлөдө зордук зомбулукчу. Эмне үчүн жарандык активисттер бул мыйзамга дагы ушунчалык жүрөгү менен берилип, сөз эркиндигине күрөшкөндө күрөшпөйт атат? Да бир нерсе, жанагы нерсени айтып атасыз. Коом өзү эми жарандык коом өнүгүп келатат. Эми болсо ушундай көчөгө чыгып айтып баштады. Азыр болсо мурда болсо 10-15 киши болсо азыр 1000 деген кишилер чыгып баштады. Бул абдан сонун көрүнүш. Жакында 10 000 деген киши чыгат. Бул абдан чоң жетишкендик болот. Сиз айткандай ошол Исхак Пирматовдун мыйзамын мен толук угуп көрүп чыктым. Чынында бул абдан маанилүү мыйзам. Буга чейин ушул өңдүү мыйзам кабыл алынган. Бул мисалы ошол ала качууга туура келген мыйзам болгон. Мисалы мурда ала качып кеткенден кийин баягы өздөрү милицияга бергенден кийин соттолуп сотко чейин болсо туугандар сүйлөшүп алып эле өздөрү чечип койчу да. Кайра кой биз кыргызбыз да деп жана ушинтип көп мыйзамсыз иштер, мыйзам баягы соттолбогондуктан бул кайталанып жанагынтип акыркы кесепет Бурулай болду. Бурулайды кайтып болду. Канчалаган адамдар азыр ала качып алып өзү жанын кыйды. Биз билбеген канча адам бар. Бирок ал жерде мыйзамда кандай мыйзам кабыл алынган? Эгер сен бирөөнү ала качып баратканын көрсөң, сен эле милицияга чалып койсоң, ал болсо кылмыш жаза эмесинде катталат. Анан ал болсо тергөө жүрүп баштайт. Ал жерде сен кыз келип алып дагы жалдыраса, куткаргыла десе болбой куткарбайт. Анткени тергөө жүрө берет да. Мурун болсо кандай эле? Кыз кайра арызын артып калса эле, доогум жок десе эле тергөөнү токтотуп койчу да. Чын-чынына келгенде ушул Исхак Пирматов дагы жанагы мыйзам боюнча бизде кандай туугандар кокуй канча жылдан бери жашап келатабыз деп туруп токтотуп коюшат. Анан болсо зордук зомбулук улана берет. Жанагынтип 64%га өсүп кетти, мисалы зордук зомбулук. Чын-чынына келген убакытта жанагы жерде нерсе бар да, мыйзам ошол мыйзам кабыл алынса, ал жерде тергөө жүрө берет, тергөөдө барып туруп сотто далилдей беришсин. Ал чынында ошол артка токтотуп коюп, мисалы кылмыш аяна чыкпай калат да, тергөө аяна чыкпай калат дайым. Рахмат Эркин мырза. Мына сөз эркиндиктен тышкары азыркы учурда Жогорку Кеңеште абдан фундаменталдуу мыйзамдар каралып жатат да, бирок ошол эле зордук зомбулук боюнча мисал алсакчы, мен түшүнүгүм боюнча эмне үчүн жарандык активисттер, мына өзүн прогрессивдүү коом деп атаган жаштар үй-бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзамындагы колдойлуу депутаттарга эми ал мыйзам үчүн эми каршы эмес, макул деп бастырыш керек болуп атат да. Депутаттар өткөрбөй атабыз бул мыйзамдычы, үй-бүлөлүк баалуулуктарды бузуп алабыз тигил бул депчи. Анан эмне үчүн бул жарандык активисттер буга дагы жан дили менен киришпей атат? Мен түшүнүгүм боюнча бул эгоизм да. Себеби сөз эркиндиги, маалыматтын манипуляциялоо мыйзамы бул ар бир ошо активистке таасир берет да, сөз эркиндигинечи. Эми ал бул жарандык активисттер дагы ошо уртукмокко алынып аткан аялдардын укуктарын коргош үчүн аларды дагы бирөө былчылдата сабап мойнуна эки дөңгөлөк асыш керекпи да? Түшүндүм. Эгоизм деп атасыз, эгоизм деген бул балким жарандык эгоизм деп коебузбу, андай болот. Жок, мындай эмес, эгоизм эмес. Бул мындай болот да, сиздин айтканыңыз избирательный активизм. Бир темада активдүүлүк көтөрөбүз, бир темада активдүүлүк көтөрбөйбүз депчи. Мен ошол эфирдин баягы жыйынтыкталып баратат да. Дагы бир жолу эсиңизге айтып кетейин. Маселе өтө көп. Жана мен айткандай, күнүгө 3 мал эмес, 5 мал реакция кыла турган акыбалда турабыз биз азырчы. Маселе курч маселелер өтө көп. Үй-бүлөлүк зордук зомбулук менен анын каршысында биздин традицион салттарыбыз турат. Унчукпаш керек, жана башка депчи. Көп учурда ошол жабыркаган аялдар эме деп коет да, стокгольмский синдром деген түшүнүк бар. Өзүн сабаган кишинен коркуп, ошол кишини жактырып калат, ошол өзүнө жагып калат, жана башка. Бул канча көбөрткөн сайын эң сонун. Мисалы биз бүгүн бир жумадан бери сөз эркиндиги деп көбөртүп атабыз, ошону чалма чалып көбөрткөн сайын сиз эфирге чакырып атасыз. Бул да болсо бир жакшы мүмкүндүк. Ошол сыяктуу эле башка темаларда мына интернет барбы? Пожалуйста, ичинде фейктер бар, чындык бар. Ошол бир маркетинговый мындай эме болсун, ошо согуш болсун. Ошонун деңгээлинде кимдин акылы, кимдин мындай дээри, кимдин сөзү өтүмдүүрөөк болот, ким кимге ишенет. Пожалуйста, аудитория бар, талашалы.
бөлүшөлү, айталы. Анан эфир просто жыйынтыкталып баратат. Ошон үчүн биз бүгүн баягы ошо чакырылган негизги теманын айланасында сөз сүйлөп алайын. Марш бул 2-3 күндөн бери улам мынтип оюнчуктай басылган кнопкаларга каршы чыгып атат да. Закондор отзыв кылалы, бизге үйрөнөлү. Анан мен деле түшүнүп атам, мен бир тараптуу биз анан силер деген жок. Бул жалпы биз Кыргызстанбыз, жалпы аң сезим. Себеп дегенде ачыгын айтканда биздин учурдагы парламенттеги, өкмөттөгү адамдар бизге Марстан же болбосо башка мамлекеттен десант болуп келген эмес. Алар биздин арабыздан чыккан, демек биздин арабыздан чыккан эң мыктылары. Карап көрсөк, эң мыктылар чыгып атабы? Демек тын чыкма. Вопрос, суроо да. Ким ал? Кантип чыкты? Эмне артыкчылыгы менен чыкты? Келиңиздер, анда эгер бизде маселе көппү, биз аларды ар кандай сөздөр менен, мисалы мен айтам, личность касылбайлы. Жаман сөз менен деген сөздөр бар. Эми бул туура эмес. Себеби өзүбүз шайладык да. Өзүбүз шайладык. Анда, пожалуйста, өзүңөр шайлаган адамдарга анда ошо тете болгула. Же мыкты болгула. Маселе ушуна жатат. Чоң рахмат. Улан мырза, ушу жарандык активизм кийин системдүү болуш үчүн кандай өзүнүн ишмерүүнү улантыш керек да? Эми биз азыр моулундай же тигиндей деп бир көрсөтмөлөр бере албайбыз, айта албайбыз, бирок коом өнүккөн сайын, билимдүү катмар көбөйгөн сайын сөзсүз түрдө жарандык активдүү адамдар пайда боло берет да. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Бул убакыт өткөн сайын бул көрүнүш боло берет. Биз азыркы убактарда мондай кыймылдаш керек дей албайбыз, бирок кубандырат. Азыр болсо мындай өзүнүн жарандык позициясы бар, принципи бар, көз карашы бар адамдар пайда болгондугу бул абдан сонун. Бул нерсе улана берет. Бул нерсе уланган сайын өлкөбүздө өзгөрүү келет. Себеп дегенде канчалык жарандар активдүү болгон сайын өлкөнү контролдоо элдин колуна өтөт да. Эл чынында бийлик элге өтөт да. Негизи бийлик ким? Бул элде. Эл өзү караганга өтөт да. Бул боюнча. Ошол боюнча бул абдан сонун көрүш. Мен ойлойм, азыр болсо бизде мындай салыштырмалуу мурункуга караганда жарандык активисттерге же башкаларга көз караш оңолуп баратат да. Булар мурун болсо аларды башка бир ракурста карайт эле. Азыр болсо эл бузар деген сыяктуу. Азыр башка жакшы агент, азыр болсо элдер болсо чын-чынында көрүп баштады. Булар дагы кыргыз эли үчүн күйгөн карапайым эле бизге окшош адамдар экен, бирок активдүү депчи. Чын-чынында бардык эле эл даярдана албайт да. Ошол сыяктуу мен ойлойм, жарандык коом өнүккөндө өзү жолун таба алат, кандайга бурулат, кайда барат. Бул баардыгы кандай болсо да жакшылыкка. Мен азыр жыйынтыктап айта калайын. Мисалы мен айтпайм, мен эфирге келип, мен негизи бул сиздин ордуңузда суроо берип, көнгөм да. Анан бүгүн башка позицияда отурам, башка ролду ойноп атам да, мындайча айткандачы, коомдо. Анан элге чакырык таштайт элем да, бир нерсени талап кылабызбы, ошол талапка татыктуу бололу да. Бир нерсени сурап атабызбы, ошол эмне жөнүндө сурап атканыбызды өзүбүз жакшы билели. Мисалы мен ушул тема козголуп калгандан бери мен колума конституция алдым. Көрсө 31-чи беренеси бар экен, сөз эркиндиги тууралуу, свобода выражения мнений деген 20-чи статьясы бар экен. Анын 5-чи адамдын ар намысы жөнүндө да бар да. Ар намысы жөнүндө бар экен. Конституцияда баары жазылган экен. Болгон мен түшүнүп атам, что жазылган бизде Кыргызстанда жазылган жазуу мыйзам менен жазылбаган неписанный закондор превалирует над писанными законами. Кечирим сурайм. Ошону мен чакырат элем. Алгыла, мыйзамдарды окугула, билимдүү болгула, ПДДны үйрөнгүлө, жолдо жүрүү эжелеринчи, мисалы, Болот Ибраимов улам кете таң калат го, элге да шакаба чегет да. Ошон үчүн эмнеге өзүңөр эрежени билбей туруп, бүгүн милицияны жамандасам болот азамат, эгер эртең күнү эреже бузган жамандасам болот жаман. Жок, жаманды жок, жакшы жок. Сиз бар жана сиз билген же билбеген мыйзамдар бар. Ошол эле. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Facebook, Instagram колдонуучулары, бүгүн биз Бишкекте 29-июнда өтүп жаткан 3-чү реакция жарандык маршы жөнүндө сөз кылдык. Ал үчүн конокто бизде ушу жарандык жүрүштүн модератору белгилүү журналист Эркин Нурбаев жана жарандык активист Улан Үсейин болду. Кийинки телебөрүдө көрүшкөнчө.